Рахмат. Бир тойдук маанай менен катуу эле кол чаап койсок кандай болот туугандар? Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү тоюбузга келген жалпы коноктор. Ассаламу алейкум деп баштайын. Төрдө отурган урматтуу биздин аксакалчан аталар, ак элече кенелер, босулан бойдок байкелер менен жалбырактай жазгы жеңелер, жаңгактан катуунилер менен шербеттен таттуу карындаштар, бүгүнкү Рысбек менен Гүлнаранын үйлөн үлпет тоюна кош келиптирсиздер. Колду мындан да катуураак чабалы, тойду болсо гана баштайлы. Урматтуу туугандар, байыртадан эле айтып келатабыз, тамакты таттуу кылган туз алысты жакын кылган кыз деп. Мына бүгүн дагы ушул сөзгө себепкер болуп, баарыбыздын башыбызды бириктирип, бирге туз насиптеш кылып, мына ушул жаркыраган ак өргөөнүн ичинде Рысбек менен Гүлнара баарыбызды чогултуп отурат. Кана эмесе мен көпкө созбойун, урматтуу туугандардан суранайын, мүмкүн болсо жаштарга сый урмат көрсөтүп, ордубуздан көтөрүлүп, катуу кол чабуулардын коштосунда, кыргызыбыздын салты менен жар ырынын коштосунда бүгүнкү баш кошуп жаткан урматтуу Рысбек менен Гүлнараны тосуп алабыз. Кана келиңиздер, кол чаап. Чоң рахмат. Баракелде, урматтуу туугандар, мындан да катуураак кол чабуулар болсун үйлөнүп жаткан эки жаш үчүн. Эми сиздерге болсо чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ордуңуздардан келиңиздер, орун алыңыздар. Биз болсо азыр мына аялам көрүксүз, жылдызсыз, ала тоо көрүксүз, кыргызсыз. Ак калпак төзбөл тоң кийип тоолордо жүргөн эң бийик түп катам кыргызбыз дегендей, кыргыз болгону, кыргыз атка конгону, кыргыз өзүнүн салты менен жашап келген экен. Кыргызда үйгө келин келгенде кайненеси ак жоолугун башына салып тосуп алган экен. Кана эмесе биз ушул ырым-жырымды өткөрүп коелу. Сиздер болсо кол чаап коштоп туруңуздар. Кана Лира апабыз келиңиз. Келиндин бетин ачып, жоолугуңузду салып, бетинен өп, бекем бууп, мына ушундай таш түшкөн жерине оролоп дейт, бактылуу келиндерден болсун деп. Анан эми, урматтуу коноктор, кадырлуу туугандар, тоюбузду баштаардын алдында бизде айтып коет экен, айрымдарга жагар мүмкүн жакпаса, а биз үчүн ыйык нерсе ак бата. Кылымдарды келе жаткан картып неге болбойт, жакшы салтты сактаса дейт, салт боюнча ушул тоюбузга келген улуулардан. Мындайча айтканда, мына ушул эки жашты багып өстүрүп чоңойткон ата энесинен батасын алып, уруксатын алып тойду баштайлы деп турабыз. Эми бир жолу шатырата кол чаап берип койсоңуздар. Мына тоюбуздун ээлери бул жерде турушат. Мен болсо ушул кол чабуулардын коштосунда бүгүн мына кудалашып отурган урматтуу чоң рахмат, Кудагай айтканыңыздар келсин. Эми болсо урматтуу туугандар, келиңиздер, баягы кыргыздын салты менен о мийин деп туруп анан баштайлы тойду, келиңиздер. О мийин деп коелу. Бак карысындагы кыдыр дарысын, мына ушул жаштарыбызды жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Ушул жаштарыбыз болсо ата энесинин агым келген ак сүтүн актасын. Бүгүнкү тоюбузга келген конокторубуз жакшылап майрамдап аман эсен узасын деп туруп, о мийин дейли дагы. Урматтуу туугандар, ушу менен тоюбузду ачык деп жарыялайбыз. Эми мындай дейт, биздин ата энелерге да бир жолу дүркүрөтө кол чаап койсоңуздар, ардактуу ордуна узатып коелу. Бузга алыстан келген бар дейт, жакындан келген бар дейт, үйдөн келген бар, чүйдөн келген бар дейт, ашып келген бар, шашып келген бар, көлдөн келген бар, нарындан келген бар дейт. Азыр сиздер жакшылап ак дасторконго карап, курсакты кымпыйтып, тамаданын сөзүн укканга даяр болуп калгандан тамада өзүнүн сөзүн баштасын. Азыр болсо тойдун көркү ыр экен, тойдун көркү бий экен. Бүгүнкү тоюбузга келген жалпы конокторубуздун урматына астыңыздарга аш коюп, эки колуңуздарды бош коюп атабыз. Ак дасторконго карап берсеңер, сиздер үчүн жагымдуу чыгармалар жаңырсын. Тамагыңыздар таттуу болсун. Гүлнуранын өмүрү узун болсун, келечекте биз сыймыктанган чыгаан үлгүлөрдөн болсун деп, той башталганда бир катуу кол чаап кылып, тойдун аягына чейин жеткире кылып. Шашпаңыздар, алмандай болот туугандар. Кол турбайбы туугандар,
азыр ушул кол менен бир жолу айланат. Айланганда бүгүнкү тойго келген коноктордун баарыбыз тең 2 жашка арнап туруп мындай бир дем менен мындай тарс деп чаап коебуз. Анан айланган сайын тарс деп бир катуу кол чаап коелу, ошо тойдун аягына чейин жетсин. Кана баарыбыз чогуу 1, 2, 3. Болду. Ушул отурган столдордун арасынан кайсы стол бүгүнкү тойдо абдан шаңдуу отуруп, ыр десе ырга, саламатсыздарбы, би десе биге катышып биринчи орунду алып кеткен столго Рыспектин бир тууган энисинин атынан 12 кишиге 6-июньдан баштап 6-июльга чейин Орозо маалында Ысык көлдөгү Аврора деген белгилүү пансионаттар бар, билесиздерби? Ошол жерге барып, бир ай бою эс алып келгенге 12 кишиге путевка берет экенбиз. Башка бир сөзүм бар эле, Рыспек ордуңуздан туруп койсоңуз, мындай дейт. Рыспек, мына атадан 6 болсо дагы бир жалгыздык сенин башыңда деген сөз бар экен кыргызда. Ошон үчүн бул бир келген жашоодо ардактап алып аткан жарың Гүлнураны өмүр бою сыйлап өт дейт, өмүр бою сүйүп өт дейт. Анткени Гүлнура сенин ооруңду жерден колуңан алат, жеңилиңди жерден алат, өйдө дөбөк болот, ылыйда жөлөк болот, иши кылып бир жак кабыргаң болот дейт. Дайыма Гүлнураны сыйлап, сүйүп өтсүн деп Рыспек үчүн бир кол чаап койсок болобу? Рахмат. Ал эми Гүлнура сизге айтар баягы эле эки эле сөз бар. Тиги эшикти катуу жаппаңыз дейт, кайненени какпаңыз дейт. Төркүнгө сөз ташыбай төш ташыган, кеп ташыбай эт ташыган, меникилер жесекен деп ташыган, кечкеле эт ташый бербей ошол үйдө сүттү дагы ташыган, сүттүн дагы бүт бардыгын ташыган, кечкеле эт сүт ташый бербей ошол үйдө айна, порошок, самын, зубный щетка, паста иши баарын ташыган, кыргыз элине нарктуу, барктуу, салттуу келиндерден болсун деп Гүлнура үчүн бир кол чаап калгана келиңиздер. Анан Гүлнура мындай дейт. Мына болуп аткан той бул жөн эле, бул сказка. Жомок да, жашоодо башкача болот экен. Мисалы үчүн, мына той бүтөт. Той бүткөндөн кийин сиз Рыспектин үйүнө барасыз. Барганда сиз ал үйгө киргенде жанагы жаңы мектепке кирген сыяктуу дейт. Ошо мектепке киресиз. Киргенде мына Нуркалый атабыз ошол мектептин директору болот. Лира апабыз болсо ошол мектепте тарбия жагынан сабак берген завуч болот. Эгер абысындар болсо ошол мектепте иштеген мугалимдер. Буякта чуркап кызмат кылып жүргөндө алар жанагы техниканын жумушундагылар. Ошол мектепке келин болуп киресиң дагы, кемпир болуп чыгасың деп бир кол чаап коесуздарбы? Болду, ошону айтып коеюн дегем. Чоң рахмат, бактылуу болгула. Эми болсо, урматтуу туугандар, ынтымак жакшы, ырк жакшы, ырыскылуу журт жакшы. Кадырлашкан калк жакшы, каада урмат салт жакшы деп, салт боюнча ошол тоюбузга келген туугандарга каалоо тилек кезегин узатып баштайын. Биринчиден болуп бүгүнкү тоюбузга келген урматтуу Рыспегибиздин ата журту, ошондой эле Нуркалый кудабыздын кудалары жакшы каалоо тилеги менен баштап берсин. Урматтуу коноктор, урматтуу туугандар, сиздер үчүн бүгүнкү тойду уюштуруп аткан тоюбуздун ээлеринин атынан мындайча айтканда Рыспектин бир туугандарынын атынан дагы мындай сюрприз бар экен. Тоюбуз башталып бүткүчө. Залдын оң тарабында турган коноктор, туугандар, баягы той кызыктуу болуш үчүн мындай бул команда экиге бөлүнүп, ырдашып, бийлешип, шаңдуу кылалы деп атам да. Анан оң тарапты эмне деп койсок сиздердин команданын атын? Гүлнур дейли, жеңиш дейли? Победа? Жо, мындай кылбайлы. Бүгүн Гүлнур, Рыспек деп бөлүнбөйли тойдо. Бул тарапты эки жаштын бактылуу болушун тилеп Бакыт командасы деп коелу. Тигил команданы болсо эки жаштын сүйүүсү бекем болсун деп туруп Махраб командасы деп коелу. Азыр сюрприз мындай. Мен бир туугандардын атынан, Нур Султандын атынан дейт,
Респекттің бір туған енесі Нұрсұлтанның атынан сюрприз. Мен Бақыт командасы дегенде оң тарапта отырған туғандар, қонақтар, сіздер баяғы тойдық маңайды көрсетіп қол шағып қойып Махаббат командасы дегенде сол тарапта отырған туғандар қол шағып қойыңыздар. Анан қол шапқанда қайсы команданың добушу биігірек болып кетсе, ошол командада отырған әрбір қонағымызға Нұрсұлтан енесінің атынан 500 единицадан телефоныңыздардан моментально записқа өтеміз. Şimdi tamamlasın. Kalamesine göre Zalos'un 10 tarafında turgan Bakır komandasının ünitörü Kamday Mamay'da girdi. Yaxşı, ablam sana. Gördünüz türlü. Mamay'da gördünüz türlü. Sizler hazırlar. Toyduk Mamay'da ne? Turağa deyip bir son bir Mamay'da görsün koyusunda vatamda. Sol tarafta turgan bizden Mахаббат komandası. Жалпыңыздар қосылып тұрып. Қандайсыздар? Бәрекелді, бәрекелді. Эми 5-7 сағат жөнү тамашалаган мен турганда. Ошол себепте Шаңдуманын ошто отуруп беришиңерди сурап атабыз. Коноктор, кадырлуу туугандар, азыр бир каалоо тилектен кийин анан танапис болот экен. Эми болсо сөзүбүздүн кезеги бүгүнкү тоюбузга келген. Биздин Рыспегибиздин пир туткан тайларында. Келиңиздер. Урматтуу ошол рахмат. Кичине бери керек жылып алалы. Жеңишбекке келиңиз, кичине бери керек. Жеңишбекке, келиңиз, кичине бери керек жылып. Могу балдарды алып койсоңор жакшы болот эле. Бул оюндун аты караоке деген оюн. Караокеге баргансызбы? Баргансыз. Сиз билесиз караоке эмне экенин? Караоке деген бұл мындай ырдай турган жай. Ал жакта мисал үчүн бизге окшогондор барып ырдашат. Анан ырдаганда байке музыкасы колонкадан чыгат. Анан сөздөр болсо мындай чоң экран болот, экранда жазылып турган болот, окуп алып эле оңой эле ырдай бересиң. Бүгүн болсо биз тилекке каршы экран алып келе албай калдык. Экрандын ордуна мына наушник алып келдик, кулакка таккыч. Азыр мындай болот. Музыкасы колонкадан чыгат. Сөздөр болсо мына наушниктен айтып турат. Биринчи Адлет байке сиз ырдап коесуз. Сиз ырдап аткан кезде Жеңиш байке бийлеп турат. Кайра сиз бийлеп ырдап коесуз, сиз бийлеп коесуз, болду, оңой эле. Кана капитан командаларга бир кол чаап сүрөп койсоңор, бир текшерип алайын мен биринчи мындай кандай бийлейт экен көрсөтүп койсоңор. Кеттик маэстро, бир музыка берсеңиз. Жок, мына Адлет байке мына тойдук мына ачылып чачылып мына. Мына Жеңиш байке мына. Эй, оп! Марияр манебин, Болот, шундай эле. Сиз азыр бийлей бересиз, жөн эле бийлей бересиз. Сиз болсо ырдап коесуз, Кана менсе даяр болсок келиңиз, бул жакты конокторду карап алалы, эки жашты карап алалы, сиз болсо бул жакты карап алып, бийлей бересиз, токтобой эле бийлей бериңиз. Кол чаап сүрөп койсоңуздар туугандар, 1-2-3 капитан командалар эң сонун оюн көрсөткөндө Адлет байке ырдайт. 1-2-3 баштадык. Сиз бийлей бериңиз байке, токтобой эле. Адлет байке бийлегенче. Çarşın örülgendey örülgendey kızıl örük kıyıp kaldım ben seni görüp kızıl örük koşumağa gönül bölüp kızıl örük Süyüp kaldım ben seni görüp Kızıl örük Koşumağan gönül bölüp Barakelde
Стоп. Адлет байка қанарда да? Жақсы. Эми Адлет байка мындай тойға келген уялмай жоқ. Азыр билеп қойыз. Бұл жақты қарап мындай, шаңды манай менен бүгін тіге респекттің тойында бір жақсылап билеп қолшы. Сіз ырдап қойыз. Микрофон берем, баштап кетесіз. Кеттік. Қайра башынан жігіттер, қайра башынан. Даяр болсақ. Раз, два, три. Кеттік. Сіз билер, тоқты ойлы. Адлет байка, мындай. Эй! Опа! Ты ворвался в жизнь мою нежданно, изменил мою реальность. На сердце вспышки, любовь, без передышки все начиналось. Какой мужчина, от тебя сына, я хочу от тебя сынку, точка. Точка. Рахмат. Ошентип урматтуу тугандар, биздин бүгүнкү тоюбузда Бакыт командасына Жеңиш байкени, Махабат командасына Адлет байкени капитан команда кылып шайладык. Кол чагып койсоңуздар. Мен азыр той ээлеринин атынан сиздер үчүн бирөөлөр келин алып тур да жакында элечи. Келин алымынан баягы келини мындай анча-мынча салттарды мындай түшүнбөгөн ушундай келин болчу экен да. Анан бирок уктаганды жакшы көрчү экен келиничи. Анан келинди алып эле келгенден баштап эле караса кайненеси менен чогуу жашачу экен. Анан келсе эле баягы келин уктап жатат дейт. Эртең менен кайненеси турса эле уктап жатат дейт. Эртеси күн турса дагы эле уктап жатат дейт. Анан бир күнү кайненеси кантип айтаарын билбей, эмне кылаарын билбей, анан баягы келин жанына келип алып үйүндө жүргөн мышыгын кармап сабап кирет экен да. Ай, уятың барбай, жумуш кылсаң булай деп эле мышыгын сабап кирет экен да ошол жерденчи. Анан мышыгын сабап бүтүп, антип түштөн оп, эшикке чыгып караса баягы келини туруп, эшикке чыгып алып, эшикте турган корозду кармап сабап атат дейт. Ай, уктатасыңбы же уктатпайсыңбы деп. Засверкали звезды ярко, лепестками розы сладкой, между нами ночь загадкой, назову тебя. Саламатсызбы? Менин аты Мурмат, сиздики? Адинай. Адинай? Жигитиңиз буякта жокпу? Жок. Точно жокпу? Тамаша окусун жүгөнүп кетти онда. Тамаша айтты. Мен просто сизди репетиция кылып алсын деп атам да, эмки той, сиздин той болот да буюрса. Анан азыр сизди чакырган себебим, мен азыр конокторду кандай сыйлап атабыз бир текшерип алгым келип атат. Кандай сыйлап атабыз, канча градуска жеттик деп. Анан азыр мындай колду мындай кылып койсоң мындай. Азыр мына Адинай дирижер болот тугандар. Биз мына Бакыт командасында отурган коноктордун баарыбыз тең 2 жашка арнап ырдап койсок болобу чогулуп? Ия. Кайсыны ырдайлы? Сиздерге бакыт каалайбыз, баарыбыз билебиз ошол жерде. Же болбосо мындай кылбайлы? 2 жаштын өмүрү узун болсун деп туруп, өмүр деген ырды ырдап кол, баарыбыз билген ырлардан, Кана кеттик баарыбыз чогуу. 1 2 3 Бакыт командасы. Өмүрү деген
Qol sağlar Bakı komandasına. Barakelde abdan son. Manay жақсы екен, бұл жақты дағы текшеріп қойылы. Біз тағырдап қойсақ бұл? Қайсынырды айлы? Біз жүрген айлы түн қайда, білеміз бе? Барымыз білген. Бұл жаққа екі қол дош керек. Әдіне. Кеттік, барымыз жоқ ғана. Biz жүрген айлы түн Махаббат командасына дағы Маракелде сізге дағы чоң рахмат. Бұйырса біздің қонақтарымыз жақшылы маңайда отырышыптыр. Эми урматтуу коноктор, каалоо тилек биздин жаштарыбыз мына атабыз менен, апабыз менен, бир туугандарыбыз менен, жубайым менен бир гана таттуу мамиледе бололу, таттуу жашоодо жашайлы деп ырымдап азыр ушу таттуу тамакты кезип ата энелерге оозду кессин. Эки кезим кесе бергиле. Келгиле. Азыр урматтуу туугандар, мына чынын айтканда гүл ыргыткан деген бизде баягы салт жок экен, андайчы. Анан өзүңүздөр билгендей эле Кыргыздын кыздары аябай баалуу болгон экен. Кыргыздын кыздары мен күйөөгө чыгам деп өзү чыккан эмес экен да. Мен күйөөгө тием деп өздөрү чыкпаптыр. Анан бүгүн дагы биз ошо салтты колдонуп эле гүлдү ыргытпай эле мына кимдин жанында жүргөн курбу кызына могул жерден мындай эле колуна тапшырып берели деп атабыз. Салтанаттуу түрдө сизди бир кол чаап койсоңуздар. Мына сизге эмки той сиздики болсун. Гүлнуранын атынан мондай билек сизге. Бактылуу болгула буюрса. Кана эмесе туугандар келиңиздер, алакан жайып ак батабызды берели дагы, анан акырындан узайлы. Омин. Агарып аткан таң болсун дагы, дасторконубузда ар дайым нан болсун. Мына ушул Рысбек менен Гүлнуранын жашоосунда ар дайым шаң болсун. Бакыт куш силерден кетпесин дагы, жамандык кууп жетпесин. Эмдиги жылы ушул маалда бешик той берип, ушунча мындан дагы көрө келгилсин. Баскан жериңер ар дайым гүлгө толсун, ырыскы кечигин тымак болсун, дасторконуңар мол болсун, четиндеги бир туугандар, саналаштар, кудалар, кудагыйлар, достор, коллегалар, иши бардык аман болсун. Кудайым силерге бере берсин дагы, куюлуп келе берсин. Мына ушул тойлор, ушул жерде отурган биздин коноктордун ар бирөөнө жугуштуу болсун. Мындай тойлор бир ирет эмес, эки ирет болсун. Бешик тойлор болсо 5 ирет болсун. Калган ушул жерде отурган байкелерге секрет болсун. Жеңелер үчүн жыл сайын декрет болсун. Кыргызстандын роддомдору ар дайым очерет болсун. Кыргыз элин бат эле 7 миллион болуп көбөйсүн. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө той, жакшылык гана болуп турсун. Ошол той жакшылыктарга кээде урмат деген тамада келип турсун. Амин. Ошо менен урматтуу туугандар, бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тою соңуна келип жетти. Жалпыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Үйүңүздөргө аман эсен жетип алыңыздар. Жолуңуздар шыдыр болсун.